Assalamu alaikum. Böyrek turulı kısaca malumat vermekçimin. Kebir uçurlarda beytaптın gemodializ aparatına düşüşüne toora keledi. Vraçtын sunuşu menен. Jana bul albatta toora чечим. Анткени böyrek özүнүн кызматын толук менен аткара албай калгандан кийин канды башка жол менен тазалабаса болбойт. Анан сиз айтышыңыз мүмкүн, мен сара кылып жатпаймынбы бир күндө бир канча жолу деп. Сиз сара кыла бересиз, бирок бул böyrek ушул сууну гана чыгарып калган болот да. Уулуу заттар болсо канда айланып жүрө берет. Ошонун эсебинен ички органдарыңыз, айрыкча жүрөгүңүз уулана берет. Ошол себептүү тилекке каршы ушуга түшүшкө туура келип калат гемодиализге. Анан дагы айтып өтө турган нерсе, гемодиализ бул жоо эмес, коркунучтуу нерсе эмес. Тескерисинче миллиондогон адамдардын өмүрүн куткарып жаткан аппарат. Ошол себептүү мындан чучулабай эле коюңуздар. Бирок айтып кое турган нерсе, өтө начар иштеген бөйрөк дагы ушул гемодиализ аппаратынан жакшыраак. Ошол себептүү эмне демекчимин? Сизге ушул диализге түшүш керек деп бир айтылса эле дароо шашылбашыңыз керек да. Балким түшүп көрөсүзбү деп сураса сизден врач, түшкөнүңүз жакшыраак деп айтса, анда балким шашылбаганыңыз жакшыраак болот. Эгерде сөзсүз түшүш керек, түшпөсөңүз болбойт деп айта турган болсо, анда эң жакшысы врачтын айтканын кыла бергениңиз туура болот. Каныңыз тазаланат, өзүңүздү мурдагыдан бир кыйла жакшы сезип каласыз. Анан мындай дагы ошол ойлор бар экен да адамдардын арасында. Диализге убактылуу түшүп турам, 1 ай, 2 ай. Андай болбойт. Диализге бир эле жолу түшөсүз, ошону менен ошол аппаратка көз каранды боло бересиз тилекке каршы. Качан гана ушул башка бир бөйрөк салынып калса сизге, ошондо мындан чыгышыңыз мүмкүн. Башка жол менен чыга албайсыз. Анан дагы мындай суроо дагы болот. Ошол мисалы үчүн бир жумада 3 жолу түшүшкө туура келет, мен 1 жолу же 2 жолу барсам болобу деген. Бул дагы болбойт. Сөзсүз 3 жолу барышка туура келет эгерде бул аппаратка түшкөн болсоңуз. Эми бул боюнча түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Сиздерге азыр эң коркунучтуу 2 нерсени айтып өтмөкчүмүн. Эгер ушулар болсо, сөзсүз түрдө гемодиализге түшөсүздөр. Биринчиси мочевина. Мочевина айталы 30дан аша турган болсо, андан өйдөлгөн сайын ушул уулуу заттар мээге чейин жеткен болуп, отек мозга деген нерсе бар да. Ошого чейин жетишиңиз мүмкүн. Бул деген сөз өмүрүңүз коркунуч астында дегени. Ошол себептүү мочевинага карайсыздар. Эгер ал айталы 20-нын тегерегинде болсо, азырча шашылбай турсаңыз болот. Экинчи коркунучтуу нерсе болсо, бул калий. Калий өзү максимум 6га чейин болуп турат. Ушул дагы көбөйгөн болсо, анда тилекке каршы диализге түшпөсө болбойт. Анткени жүрөктү токтотуп коюшу мүмкүн. Мындан башка бардык көрсөткүчтөр кооптуу эмес. Балким дарыланып көрсө болот. Андыктан ушуларга маани берип коюңуздар. Анан кимдердин бөйрөктөрү коркунуч астында турат дайыма, ошону айтып өтөйүн. Биринчиси давлениясы барлар. Эгер сиз давления менен жашап жүрсөңүз, тез көтөрүлүп жаткан болсо, демек сиздин бөйрөгүңүз жабыркап калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө нормага келтиргени аракет кылыңыз кардиолог врачтын жардамы менен. Экинчи, ошол коркунуч астында турган адамдар бул кант диабети менен жабыркап жүргөн адамдар. Эгерде сиз 15 жылдан бери диабет менен жашап жүрөсүз, бирок кандагы глюкозанын деңгээли 6-7ден ашпаса, анда сиздин бөйрөгүңүзгө эч нерсе болбойт. Бирок сиз диабетке болгонуңузга аз эле болду, айталы 3-4 жыл эле болду. Бирок 10дон ашык жүргөн болсоңуз, сиздин бөйрөгүңүз коркунуч астында, сиз диализге түшүп калышыңыз мүмкүн. Андыктан бардык ушул бейтаптарга коңгуроо болсун бул. Давление бар, сахар бар, сөзсүз көзөмөлдөңүздөр. Көзөмөл жок болуп калса, анда өйдөдө айткан нерсе болуп калышы ыктымал. Андыктан өзүңүздөрдү аяңыздар демекчимин. Анан бүгүнкү күндө диализге көбүнчө жаштар дагы түшүп калууда. Мунун негизги себепчиси албетте жаман адаттар. Айрыкча энергетикти ичип жүргөн адамдар балким 3 айда, балким жарым жылда эле өмүрү менен кош айтышып калышы мүмкүн.
Андыктан ушул нерседен таптакыр эле алыс болгонго аракет кылалы демекчимин. Маалымат пайда болгонсо сөзсүз түрдө сактабаңыз жана суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар болот.